Салам, сіз медиа хабты көріп баштадыңыз. Мен атым Арген Бақтыбек уулу. Биринчиден жаңы жылыңар менен, экинчиден журналисттердин атына böyle айтып калышат, комментарий жазышат. Силер жалаң эле скандал издеп жүрөсүңөр, жалаң эле коррупция, негатив жаза бересиңер деп. Бирок албетте андай эмес. Эгерде биздин каналды көрсөңөр, ал жерде биздин мекендештерибиз чет өлкөлүк компанияларда, Кыргызстанда ар кандай бизнес ачып аткан тууралуу бизде берүүлөр чыгып турат. 23-жылды биз ушундай өзгөчө берүү менен баштайлы дедик. Биз бүгүн Тентек студиясындабыз. Бул студия анимация менен алектенет. Мүмкүн сиз YouTube'да Манас тууралуу мультиктерди көрүп калгансыз. Бул мультик кантип тартылат, андан киреше тапса болобу? Бүгүн Тентекте иштеген досторубуз менен чогуп билгени аракет кылалы. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Келе саламатсызбы? Студияңыз кантип иштейт? Жөнүндө айтып берсеңиз биринчи. Келиңиз көрсөтөйүн. Бул биздин командабыз. Сте 13 киши иштейт. Жалпы жана процесс бул жактан башталат. Биринчи команда менен чогуу отуруп идеяны ойлоп табабыз. Ошол идеяга концепт жазабыз, анан кийин раскадровка беребиз дастанга. Бул раскадровка деген түшүндүрүп кетсеңер. Мисалы, мультфильмдин ар бир кадрын силер башына тартып чыгат экенсиңер, э? Бул бирок анимация эмес. Бул өзүңөр үчүн эле. Ошондо ар бир кадр болгондо, мисалы, Манастын бир сериясы ал 3 мүнөттөй, 3-4 мүнөттөй. Ошондо канча сүрөт тартасыңар? Канча раскадровкада канча сүрөт болот? Биякта көргөндөй 75 өзүнчө сүрөт тартасыңар, э? Мындан кийин эмне болот? Биринчи ошо айткандай идея табылат, кийин концепт, анан сценарий, анан раскадровка. Раскадровкадан кийин аниматик болот. Аниматик бул аниматорлор үчүн примерная анимация көрсөтүлөт, кандай кыймылдаш керек, ар бир персонаж каяка оңго же солго жылыш керекпи, анан фондор жана башкалар кандай болот, ошонун бардыгы ошо биринчи раскадровка, анан аниматикте көрсөтүлөт. Аниматикте мындай детальдар көбүрөөк болот, э? Ал аниматорлорго даярдалат. Бул же видео экен, э? Ооба, ошол аниматикте мындай свет каяктан түшөт, мисалы үчүн кайсы оң колу же сол колун береби, анан ошо найзалар эмелер бардыгы эметилет да. Өзү кандай ирети болот, ошонун бардыгы көрсөтүлөт. Мындай даяр мультиктей эле көрүнөт экен, сиз айтканда. Кийинки процесс кандай болот? Эмне болот? Кийинки процесс ошол художниктерге берилет. Ошонун бардыгы раскадровка эми. Анан художник бизде менен Таня, художник-постановщик. Таня уже эметет персонаждар кандай болот, анан общий пландар кандай болот, ошонун бардыгын художник жасайт, художник-постановщик. Биз мультфильм көргөндөчү, биз мындай көңүлдө эле бурбай калабыз да, кээ бир ичиндеги детальдарына, мисалы мына бул жерде отуруп алып, ар бир кийиминин эмесин, линияларды, сызыктарды өзү кол менен тартып чыгат экен ар бирөөнү. Мындай оңой процесс деп ойлонушат да, бар азыр компьютер болуп калды, анан компьютер өзү эле тартып кое берет, мындай оңой эле деп ойлошот да көпчүсү. Көрсө ар бир детальды тартып чыгыш керек экен да. Ооба, анан оңой дей албайбыз, биз мындай классический анимацияны жасайбыз. Эң мындай кыйын түрлөрүнөн бири да. Анан ошол классический анимацияда бүт эмелерди толук жасаш керек да, детальдарды. Эмнеге силер ушул классикалык анимацияны тандагансыздар? Мүмкүн 3D кылсаңар оңойраак болмок? Классический анимациядан башталат бардыгы, анан биздин командабызга кызыктуу. Ошондуктан ошодон баштадык. Жаныңар тартат, ушунун алектенгиңер келет. Кийинки процесстагы дагы эмне кылышат? Кийин Таня, Лиза менен кеңешип, общий эме фондорго да план жасалат. Анан ошо Лиза фондорду тартат. Мисалы үчүн фондор өзүнчө тартылат, персонаждар өзүнчө тартылат. Бул мультикте колдоносуңар муну, э, азыр? Ооба. Өзүңөр көргөндөй, мына иштеп жатат азыр киши, пейзаж тартып атат. Бул жерде булуттун ар бир тендерин тартып чыгып атат, кайсы жерге нур түшүп аткан, ошонун баарын көрсөтүп жатат да. Ушул бир сүрөттө тартканы канча убакыт кетет? Көп убакыт кетет. Где-то примерно сколько времени на один фон у тебя уходит? В зависимости от сложности. М. Такой фон где-то 3-4 дня.
Ушул фонго 4 күн кетет экен, бирок мультикте бул мындай 3-4 секундта эле көрсөтүлүшү мүмкүн да. Биз 3-4 секундта эле көрүп коебуз, тартылыптыр деп, бирок бул жерде адам отуруп 4 күн иштейт экен ушуну тартыш үчүн. Мындан кийинки процесс Ошо аниматик даяр болгондо процесс ошо аниматорлорго өтөт. Аниматорлор уже кыймылдатат бардыгын. Биякта Бека аниматор, биздин аниматорубуз ошо көргөндөй ар бир эмеси кыймылы отдельно эметилет. Шуну дагы кеңирээк айтып берсеңер, мына ар бир сызыгын, ар бир колун, мындай ушул секунд сайын кыймылдатып көрсөтүп атасыңар да турабы? Бир кадрда обычно 12 эме болот да, 12 кадр эме. Бир кадр ал 1 секунд деп эсептесек болобу? То 1 секундта 12 сүрөт тартыш керек экен да, Ал сүрөткө 4 күндө кетип калышы мүмкүн деп айтып атат. Ар бирөөн кыймылдатып чыгыш керек. Бул жакта ошо ар бир эмеде өз эмеси кыйынчылыгы бар. Мисалы үчүн кээ бир фондор 3 күн, 4 күн жасалат. Биякта деле анимациялар, кээ бир анимациялар бат жасалат, кээ бир анимацияларга көп убакыт кетет. Мисалы, бул жерде көрүп атабыз, процессти карасаңар, канча эме сап тизилип калган. Бул эмнени билдирет ар бир өзү? Бул үстүндөгү сүрөт экен. Кийинки кыймылдаган функцияларды берип атабыз да буга. Анан фондору эмелери да кандай эметилет. Мисалы үчүн бул рекламалык партнер үчүн рекламалык интеграция. Анан ошол интеграцияда көп персонаждар бар, ар бир персонаждын өзүнчө эмеси бар. Ар бир каарман өзүнчө кыймылдайт, анын фону өзүнчө кыймылдайт. Бул жакта мына вентиляторду көрүп атам, вентилятор өзүнчө кыймылдайт. Ишил ар бирөөнү кыймылдатыш үчүн буну мындай ручной жасап чыгыш керек экен, карап. Мейли, кийинки процесс мындан кийин. Кийинки процесс бардыгы Жанатка келет. Жанат биздин режиссерубуз, композитинг, монтаж жасайт. Бул жакка келгенде тиги свет, үндөрү бардыгы эметилет, кошулат, анан финальный эме чыгат. Мына көрүп турабыз, бул жерде кайсы программа Adobe After Effects менен иштейт экен. Бул жерде дагы көп саптар тизилип калган. Өзүңөр көргөндөй, бул жерде дагы ар бир функцияны берип атат. Мисалы, бир жерде от күйүп атканын көрүп атабыз. Ар бир секунд ушунун баарын көрсөтүп чыгыш керек. Өзүңөр көргөндөй, от күйүп атса, мунун бул жерине ошондой нур түшүш керек да. Көрүп аткан адам ушул чын эле от экенине ишениш үчүн да. Анан Жанат жасаган эмгек бул эме уже бардыгын бириктирүү, анан бардыгын кандай бир эме чогуу иштетүү эмеге келтирет да. Тиги художниктердин, аниматорлордун эмгегин, анан звук жасагандардын, озвучканын ошонун бардыгынын эмгеги Жанатка келип финальный эмеге өтөт. Демек, бул жерде даяр мультик чыгат. Ошондо бул жерде канча адам иштейт? 13 адам иштейт. 13 адам иштейт. Ошондо мисалы 1 мүнөт мультик жасаш үчүн канча убакыт кетет силерде? Биз ошо санап бергенде 1 мүнөткө жалпы айтканда бир жумадан көбүрөөк бир аз убакыт кетет. 8-9 күндөй. Бирок биз мындай жалпы санай албайбыз 1 мүнөт анимацияны. Мисалы үчүн биринчи процесс башталат, раскадровка, аниматика, ага өзүнчө убакыт керек, анан художниктерге өзүнчө убакыт керек, аниматорлорго өзүнчө убакыт керек, анан финальный композитинг. Ошондуктан биз ар бир этапты өзүнчө санайбыз, анан мындай жалпы айта албайбыз да 1 мүнөт ошончо эметип. Мындай жалпылап айтканда 1 мүнөт жасаш үчүн 1 жумадай кетет деп айтып койсок болот. Өзүңөр көргөндөй, биз мультфильмди YouTube'дан ачып туруп эле 1 мүнөт көрүп койсок, бул жерде 13 адам отуруп алып, 1 жума ошол 1 мүнөт жасаш үчүн иштешти. Бул жакта Настя бизде стажер аниматор. Биз сиз көргөндөй ошо стажерлорго да мүмкүнчүлүктөрдү түзөбүз. Биринчи кадамдарды биздин студиядан жасаса болот, ошо аниматор катары. Бул уже мультик менен иштеп атабы, же өзүнүн бир проектин кылып атабы? Мультик менен эле, манас менен. Биз мындай сразу эле мындай аниматордун жумушун толук берип коебуз. Бека деле аниматор стажер болуп келген биринчи, анан ошо өнүгүп толук кандуу аниматор болуп калды. Мисалы, бул жерде каарманы турат, ушуну тартып атат да,
Ошондо ар бир жанагы кыймылдаган секундасын тартып чыгып атат, Ооба. бул жерде мындай сызыктар менен тартып атат, кийин цветтери кандай болот? Түстөрү. Түстөрү уже дальше эме анимациядан кийин прорисовка, заливка деген процесстер бар. Ага биз акыркы жылы аниматорлор, художниктер эле иштешкен, бирок биз кээде мектептин окуучуларын чакырабыз стажировкага же студенттерди чакырабыз, алар ошол процесстерди жасабайт. Анан бул мындай анимацияга эң биринчи кадамдардай эсептелет да, мындай эң оңой жумуштардын бири, бирок ошодон башталат да аниматордун эмеси. Алар түстөрдү өздөрү тандашабы же силер алдын ала даярдап бересиңер? Алдын ала художниктер менен чечет. Кийими сары болуш керек, бетин Художниктер чечет, художник-постановщик. тиги адамдар жөн эле ошону жасашат, Алардын инструкциясы ошол аниматик, раскадровка, ошонун баардыгында бүт жазылган. Кандай болуш керек, каяка кыймылдаш керек, түсү кандай болуш керек, ошонун баардыгы эметилген. Ушул студия тууралуу сурасак, бул эң башкы максаттардын бири бизнесте турабы? Бизнес, акча табуу. Ошондо ушундай студиядан Кыргызстанда акча тапса болот экенби? Болот. Биякта дастан биз экөөбүз сатууларды жасайбыз. Дастан негиздөөчүлөрдүн бири. Ошол сатууларды толук эметебиз. Ошонун баардыгын айтып берсек болот. Келс, ушул акча тууралуу сүйлөшөлү. Бул дайыма кызык тема. Эң башкы эле суроо, деги эле акча тапса болот экенби мультиктен Кыргызстанда? Бул креативдүү экономиканын өкүлдөрүсүңөр силер. Ушул жерден Кыргызстанда отуруп алып, дүйнөлүк компанияларга иштесе болот экенби? Аларга дагы рекламасына, башка продукцияларына дагы ушундай кызматтар керек болуп калышы мүмкүн. Силерде ошондой тажрыйба болдубу дүйнөлүк компанияларда иштеген? Дүйнөлүк компания бир организация болгон Лондондон. Аларга иштеп атабыз. Бирок мындай бир процесске дагы деле өткөн жок. Ошол процессти жаңы түзүп атабыз. Биз көп жерлерде биринчи эме флагманский компания катары кирип атабыз. Анткени мисалы үчүн өзүбүздүн долбоорубузду анимацияда жасап, сатууларды биз биринчи баштадык Кыргызстанда ичинде. Бизде башка да тармак бар, тиги YouTube'да иштегендер дүйнөлүк эмеге, бирок ал бир аз башкача эмеси да, иштеген ирети башка эмелери, анан биз бир аз киного жакыныракпыз, алар ошо соц тармактарга детский контентке. Мен бул суроону неге берип атам? Анткени силердин YouTube каналыңарда мен көрүп калдым. Nike'нын рекламасы бар экен. Реклама өзүңөр жасаган реклама, Силерге сунуштадыңарбы Nike'ка? Ооба, биз ар бир командада бар адамдын потенциалын көтөрүү үчүн жылдын башында ар бирөөсүнө эме өз алдынча проектке мүмкүнчүлүк бердик. Ал өзү тапкан, өзү ойлонгон стилде жасайт. Балким бири-бирибизге жардам беребиз, анан ошондо аягында чыккан результатты ошол компанияларга сунуштаган план бар болчу. Ошол Nike, Glovo эмелерге сунуштадык баардыгына. Албетте алар дароо эметпейт, бирок кээ бир компаниялар менен ошол переговорный процесс башталды. Жана башка компаниялар ошону көрүп, өзүнө да өзүңөргө дагы мындай реклама жарнамалап аткан турасыңарбы? Деги эле студиядан Кыргызстанда кантип акча тапса болот? Анткени 13 адам бар, бул жерде офис дагы бар, ар бирөөнө компьютер алып бериш керек, ал компьютерлар дагы мындай жөнөкөй эле компьютер эмес, атайын ушул ишке жараган компьютер керек. Демек бул жерде чыгаша көп. Кантип силер өздүңөрдүн бюджетиңерди табасыңар? Биз кадам-кадам менен жылдык 3 жыл бою. Биринчи кадам ошол эме заказдарды алып алчу. Биз онлайн сабактар жасап, ошол жактан киреше тапканбыз. Кийин бул жылы биринчи ирет биз эмени баштадык. Жарнамалык интеграцияларды. Ошол биз өзүбүз манас жасап атабыз. Анан манастын ичинде бизде 5 партнер бар.
ар бир партнер пакетти алган. Ошол пакет боюнча алардын эмелери бар. Керектилердин интеграциялары бар. Керектилер логотиптери болот. Керектилер соц тармактарга эметебиз. Керектилер менен кызматташуу уланат ошол Манас боюнча дагы эмелер бар, иш аракеттер. Ошондой. Эгерде бюджетти айтып кетсек, мына Манастын 2 сезону чыккан жатат. Ушул бир сезон жасаганга канча каражат кетти? Азыркы күнгө чейин 3,5 миллион кетти. Андан тышкары дагы азыр маркетинг эмелерге сатууларды улантып жатабыз. Ошо бүткөн жок. Ушул 3 миллион дедиңиз, 3 миллион толук эмени проектти жаптыбы? Жок. Толук жапкан жок. Толук жапканда дагы канча акча керек? Дагы 1 миллиондой акча керек. Демек 4,5 миллиондой болсо, ошондо бир сезон Манасты тартса болот, ушундай болот. Силерге дагы киреше түшөт, проектте полностью жабылат. Башка дагы киреше булактар барбы силерде? Мисалы YouTube'дан түшүшү мүмкүнбү же башка? YouTube'дан биз азыр көп таппайбыз, анткени биздин аудиториябыз Кыргызстан эле. Ал эмеге байланылган. Кыргызстан жана Орто Азияда жарнаманы көп сатып албайт YouTube'дун ичинде. Ошондуктан Орто Азиянын регионалдык бюджети кичинекей эле. Анан биздин контентибизде ошол жарнамалар чыкканда аз эле акча келет. Мисалы үчүн биз Европада же Америкада иштесек, бир аз сүрөт башкача болуп калат да. Ал эми Европада ар бир эмени көргөндө толтура жарнамалары бар. Анан ошол жарнамалардан контент темелерге келет. Эмне үчүн Манастын биринчи сезону орусча чыккан, азыр экинчи сезонун кыргызча чыгарып атасыздар? Биринчи сезонду чыгарып атканда биз кыргыз тилдүү блогер ролун аткарылган дикторду таба албай калдык. Ошондуктан биринчи сезон орусча чыккан. Биз мындай чечтик: Манас чыгыш керек, Манас эли көрүш керек. Анан ошол жактан биз аудиториянын кызыкчылыгын көргөндөн кийин мүмкүнчүлүктөрү өстүрүп кыргызча дагы чыгарабыз. Анан балким блогер жана башкалар да даяр болуп калып, ошолорду дагы кыргызча эметкенге чакырабыз да, долбоор. Эмне үчүн дикторду ушунчалык дефицитпи бизде Кыргызстанда? Дефицит эмес, бирок алар көбү дикторский стилде окуйт же өтө эле көркөм актердук эмеде. Бирок бизде мындай именно YouTube'да долбоор болгондуктан YouTube форматында же мындай блогер боло алган эмелер 2019-жылы, 2020-жылы анча көп эмес эле. Анан биз таба албай калдык да, ким бар, ким жок. Анан негизи кыргызча чыгарабыз деген ой болчу, биринчи кыргызча чыгарабыз деген ой болчу. Анан ошонун тоскоолдуктар болгондон кийин биз чыгарууну чечтик. Дикторду таба албасак орусча чыгарабыз. Анан аудиториянын кызыкчылыгын көргөндөн кийин экинчи сезондо экинчи сезон кыргызча жасайбыз. Жана биринчи сезонду бул жылы биз 2 серия кылып кыргызча чыгарабыз. Азыр кыргызча чыккан, биринчи кыргызча чыгат. Дикторду кантип таптыңар? Дикторду ошол биринчи орусча окуган диктордун досу бар. Ал эме звукозаписывающий компанияда. Анан биз мындай ал менен иштеп жатканда ошол бир жылдын ичинде эми алардын үндөрү окшош болгонун, анан алар окуй алганын көрүп, аны да чакырдык кыргызча эметкенге. Анан ошонун баары даяр болгонун көргөндөн кийин кыргызча чыгарууну чечтик. Негизи ушул кыргыз тили силердин чогуу иштеп аткан адамдарга кандай таасир этип атат? Таасир чоң болуп атат. Биз Манасты жасап атканда биздин командабыздын көбү кыргыз тил курстарына жазылды. Кээ учурларда мен да билбей калыптырмын. Кээинки коллегаларым мына биз уже 1,5 ай курстарга барып атабыз, кыргыз тил курстарына барып атабыз деп, анан ошону билгенден кийин биякта деле мындай кыргызча сүйлөшкөнгө аракет кыла баштадык. Ошо обедтерде, башка эмелерде кызыктуу эмеси бар. Кээде биз билбеген сөздөрдү алар билип калды, анткени алар академический эмелерди азыр үйрөнүп атат.
Анан биз деле мындай сөз бар экенби деп биз деле үйрөнүп атабыз. Анан бири-бирибизге таасири чоң тийип атат. Түшүндүрө кетели, бул студияда орус улуттагылар бар экен, корей улуттагылар дагы бар экен. Алар да кыргызча үйрөнүп атат деп айтып атасыз, бул контенттин таасири болуп атат. Контенттин таасири, манастын да таасири болот. Студиянын аты Тентек экен. Эмне үчүн мындай атты тандап алдыңар? Биз баштаганда бизге ата-энелерибиз, жакындарыбыз, туугандарыбыз мультфильмден акча таппайсың деп эметишкен. Биз ага карабастан жасадык. Анан тарыхты жасап атканда бул тарых эч кимге кереги жок деген эмен көп укканбыз. Ошого да каршы чыктык. Анан тентек деген сөздү, анан тентектин мүнөзүн ойлондук. Тентек өзү бул кичинекей бала, бизде кээ бир учурларда жаман мааниде айтылат тентек деп. Бирок биз маңызын караганда мааниси жакшы. Тентек бул эркин адам, анан ошол эрки кызыкчылыкка өтөт. Мисалы үчүн бирдемке кызык болгондо эрки бар болгондуктан ал машинени сындырып коюшу мүмкүн, бирок ал машинени жөн эле сындырбайт. Ал машиненин ичиндеги кандай жасалгысы бар эмелерин ошону көрүү үчүн сындырып талкалайт. Анан биз деле ошондой ойлодук. Биз бирдемкени ката кылсак же мындай эметсек, биздин эң башкы үмүттөрүбүз, максаттарыбыз жакшы. Анан ошонун эмесинде биз өзүбүздү да тентек деп эсептеп, тентек деп атап койдук. Тентектер болмайынча өнүгө болбойт деген сыяктуу айтып атасыз, баарыбыз тентек болушубуз керек Кыргызстан. Баарыбыз тентек болсок, анда саясий жакта, экономика жакта, көркөм жакта, бардык жактарда биз алдыга жылабыз деген ишеничибиз бар. Бир эле манас эмес, азыр биз анимация абдан өнүгүп атканын көрүп атабыз. Мисалы Netflixте жанагы Love, Death and Robots деген сериал чыгып атат. Альманах, көптөгөн студиялар дүйнө жүзү боюнча катышып атышат. Силер да аракет кылып атасыңарбы ушундай проекттерге катышканы? Биз өткөн жылы аракет кылдык. Сайкал Киберпанк деген долбоорубуз бар. Аны Европа биримдиги менен чогуу жасадык, ошолордун уюмдары менен. Ал долбоордо биз биринчи ошо Киберпанкты жасаганга аракет кылдык. Где-то 15 мүнөттөй бир роликти жасадык. Ал жакта Маңкурттун эмеси, окуясы биз көргөндөй эметилген. Жана келечектеги жаңы көз. Мен да YouTube каналыңарды көрдүм. Силер изденип жатканыңар көрүнөт. Анткени бирөө Манас болсо проекттин, экинчиси Киберпанк, башка дагы, мисалы реклама Nike-дагы майга абдан жакты, мындай сонун экен да. Андай Кыргызстанда ушуну биз Кыргызстанда жасай алабыз деп дагы ойлоп турмун да. Анткени бизде адамдар азыр видео, фильм жана анимацияны мындай өндүрүш деп санабайт, бирок бул өндүрүш да, бул биздин продукт болуп, Кыргызстандын продукту болуп саналыш керек да. Мисалы, силердин орточо аниматор канча айлык алышы мүмкүн? Орточо аниматор 20дан 50ге чейин, 50 миң сомго мындай эмелер да, орточо айлыктар. Ошондой эле эме. Мүмкүнчүлүктөр көп эле бар. Биздин компаниябыз жана жалпы креативдүү индустриялар өсүп жатат. Жана жаңы базарларга чыкканда мүмкүнчүлүктөр албетте өсөт. Бул жакта бир аз эме мындай кыйыныраак болот. Силер каналды көрдүм, силер 5 жыл мурун биринчи видео чыгарыпсыңар. Тентек ошо 5 жыл мурун негизделген окшойт. Ошондо силерден иштеп кеткен аниматорлор башка дүйнөлүк компанияларга барып орношкондор бар болдубу силердин? Андай бүгүнкү күнгө чейин жок. Биз орношкондон кийин аниматордун көпчүлүгү бизде эле калды, бизде эле иштеп атат. Бирок көп аниматорлор азыр башка мамлекеттерге окууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Кээ-биркилери ошо Украина жана башка мамлекеттерге иштеп атат. Эң биринчи эмелер менен иштегендер. Азыр дүйнөлүк компанияга иштегендер менин маалыматым жок да. Эми Украинага деле чыкса мындай өнүгүү болуп атат да. Значит, башка жерден алардын эмгегин дагы баалап, тажрыйбасын көрүп жатышат. Мисалы бизде башка университеттерде анимация факультеттери бар да. Ошол жерде окуган балдар силер менен кантип кызматташат болот?
Бизде Инстаграмда баракчабыз бар, tentek.biz. Ошол баракчага жазып, биз ар бирөөгө жооп берип коебуз. Мисалы үчүн стажировкалар болсо, биз аларга каяка жазууну жана кандай иретте жазыш керек, резюме бардыгы кандай болуш керек, ошону жазып беребиз. Анан ошол эмелер маалымат менен бизге жөнөткөндө биз көрөбүз, мындай деңгээле жетеби, жетпейби. Жетпесе деле, мисалы үчүн биз айтабыз, мындай курстар бар. Бияка жазылсаңар болот, же бул жагыңарды өнүктүрүп кайта эметсеңер болот. Биз бүгүн Тентек студиясы кантип иштерин көрсөттүк. Өзүңөр көргөндөй, бул толук кандуу атамекендик өндүрүш, фильмби, мультфильмби. Бул жерде студияда 13 адам жумуш менен камсыз болгон, жана башка биздин компанияларга жана чет өлкөлүк компанияларга дагы кызмат көрсөтүп жатышат. Сөзсүз Тентектин YouTube каналына катталып коюңуз, жана Медиа Хабтын каналдарына дагы катталганы унутпаңыз. Görüşкөнчө. Жигитти басып өткүн келсе буюрса мансабың болот. Терезеге жетсе колдоо болсо желегиң жаңсайт колдоо. Алдыга өссүн колдоо, не кадырын билсен колдоо. Элиңде бар сен жериңе бал сеп, колдоруң жетсин добо.